Күнүмдүк тамак ашыңызда колдонуп жүргөн кетчуп же чипсы сыяктуу элементтердин кантип бизге келип калганынан кабарыңыз барбы? Албетте, биз тамактанып жатканда бул нерселерди көп ойлоно бербейбиз. Андыктан кызыктарга бай маалымат сиздердин назарыңызда. Кетчуп деп аталган кошулма чыгышта пайда болуп, алгач туздалган балыктан жасалган соус болгон. Балыкчылар Малайзиядан үйрөнүшүп, Англияга алып келишкен. Ошондон бери курамына помидор, анчоус, лимон, жаңгак кошуп жасалып келет. Кадимки кетчуп 25% шекерден турат. Изилдөөлөргө карасак, АКШда 97% үй бүлө кетчупсуз тамак жебейт. Жылына 78 миллион литр кетчуп коросо, анда канча картошка фри колдонору кызыктырат. Картошка фринин жакын досу чипсы деп аталган кытырактарды баарыбыз сүйүп жейбиз. Кытырактар Джордж Крам аттуу ашпозчунун кардардын каалоосун эске алып, картошканы ичке кесип бергенинен пайда болгон. Азыр Америкада атайын кытырак жасаган өнөрчүлүккө үйрөткөн окуу жай да ачылган. Америкада бир адам жылына 3 килограмм кытырак жейт. Ал эми 1 килограмм чипсы жасаш үчүн 5 килограмм картошканы туураш керек болот. Тилекке каршы бул шамшымду көп жегенге болбойт. Курамындагы транзизамер кислотасы адамды онкология ооруларына чалдыктырат. Эртең менен сөзсүз түрдө жеңил тамактануу сунушталат. Алсак жүгөрү кытырактарын сүткө салып жейбиз. Ал эми бул жаңылык кокустан күйгөн мешке жүгөрүнүн түшүп калганынан пайда болгон. Жүгөрү кытырактары майга куурулуп, шекердин көп колдонулганына байланыштуу ден соолукка абдан зыян. Флорентия университетинин изилдөөлөрүнө таянсак, 5 жаштан 10 жашка чейинки салмактуу балдар күн сайын дал ушул жүгөрүнү жегенден толот экен. Эми кезек мөмө жемиштерде. Ооба, биз бананды мөмө жемиштерине киргизебиз, а бирок банан жер жемиштерине кирет экен. Кызыгы, биз буга чейин сары гана бананды жеп келсек, Мао аралында кара, кызыл, алтын түстүү банандар өсөт. Ал эми бананды көп жеген өлкө Уганда. Жылына ар бир киши 220 килограмм банан коротот. Ал эми эң даамдуу бананды биз өсүп жатканда гана үзүп жесек болот экен. Сиздерге биз күнүмдүк рационубузда көп колдонгон тамак аштар тууралуу маалымат бердик. Андыктан айрымдарын колдонууда этият болуңуз. Жарыкнай Бейшембиева, Самат Исмаилов, НТС Таңшола.